Шыкмаматов кимдерди сынга алды? Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов архитекторлорго жана дизайнерлерге кайрылып, аларды салык төлөбөгөндүгү үчүн сынга алды. Анын айтымында, салык кызматында катталган архитектор, дизайнерлердин 60% ар кандай жол менен көмүскөдө иштеп, салык төлөбөй жүргөн. Мисалга алсак, Мырзапроект, Туран Констракшн, Данпрофстрой сыяктуу отчет бербеген көптөгөн компаниялар бар. Ал эми Аманат Инжиринг жана Климат өз кызматкерлери үчүн киреше салыгын төлөшөт. Бирок жүгүртүүлөрү тууралуу маалыматты көрсөтпөй коюуну туура көрүшөт. Эгерде компанияда кызматкерлердин эмгек акысына каражат болсо, демек ал иштеп киреше таап жатат дегенди билдирет. Бул жерде мыйзам ченемдүү суроо жаралат. Салыктар гана, дейт Мырзахматов. Салык кызматынын төрагасы курулуш компаниялары да салыктан качууга аракет кылганын билдирди. Аларга текшерүү күчөтүлүп, чыныгы кирешесин жашыргандарга айып санкциялары салынарын эскертти. Шыкмаматов салык төлөө ар бир жарандын милдети экендигин айтып, мамлекетти алдаганга аракет кылып, салык төлөөдөн качкандар баарынан мурда өздөрүн, балдарын, ата-энесин алдап тонуп жатышат дейт.